Дүйнөдөгү эң узун жөө жүргүнчүлөр жүрүүчү жол Кейптаундан Магаданга чейин учак, кеменин кереги жок. Анткени көпүрөлөр бар. Бул 22.387 миль жана жол жүрүү 4492 саатка созулат. Бул 187 күн токтобостон басуу же 561 күн 8 сааттан басканга туура келет. Маршрут боюнча жолго чыгууну чечсеңиз, сиз 17 өлкөнү, 6 убакыт алкагын жана бардык мезгилдерди аралап өтөсүз. Дүйнөдө көрсөтүүсүнүн кезектеги чыгарылышынан ааламдагы эң узун жана кызыктуу жолдор тууралуу айтып беребиз. Тизменин баш сабында Пан-Америкалык шоссе турат. Ал болжол менен 48 000 километр узундукту камтыган АКШнын мамлекеттер аралык автожол тутумун камтыйт. Дүйнөдөгү эң узун жолдун экинчисинен 3 эсе узак. Ал Түндүк жана Түштүк Американын 20дан ашуун өлкөсүн бириктирет. Панама менен Колумбиянын ортосунда жайгашкан Дариен ажырымы деп аталган 100 чакырым аралыкта ажырым бар. 1923 жылы иштелип чыккан шоссенин долбоору Түштүк Америкада Буэнос-Айрестен Түндүк Америкада Эдмонтонго чейин созулат. Шоссенин биринчи бөлүгү 1950 жылы Мексика тарабынан аяктаган. Борбордук Американын кичинекей өлкөлөрү аркылуу лоттор АКШнын жардамы менен курулуп жатканда, Мексика өлкө аркылуу өткөн шоссе жолдорун жалгыз куруп каржылаган. Бул учурда дүйнөдөгү эң узак транспорттук маршрут. Узундугу боюнча экинчи катарда турган шоссенин аталышы 1, ал дүйнөдө экинчи орунду ээлегени менен эң узун улуттук жол катары биринчи орунда турат. Ал бири-бири менен байланышкан магистралдардан турган 14500 километр аралыкты камтыйт. Биринчи шоссе 1955 жылы улуттук автожол деп аталган. Брипсен менен Дарвинден башка Австралиянын бардык штаттарын камтыйт. Алар түздөн-түз байланышпай, маршруттун көпчүлүгүн Австралиянын улуттук шоссеси менен бөлүшөт. Алгач 1955 жылы курулган биринчи шоссе 1959, 1974 жана 1998 жылдары кайрадан курулуп, күнүнө миллиондон ашык адамды ташыйт. 11 чакырымга созулган Транссибир магистралы дүйнөдөгү эң узун жолдордун катарында 3-чү орунду ээлейт. Санкт-Петербургдан Орусиянын Владивостогуна чейин жана Азиянын Ан-6 деп аталган автомобиль жолдорунун тармагын камтыган маршруттун бөлүгү. Шоссе Европанын Э30 маршруту менен дал келген жана Казакстан аркылуу өткөн 7 федералдык шосседен турат. Бүткүл автожолдун эң узун бөлүгү М58 трассасы же Амур шоссеси, Орусиянын федералдык шоссеси Читадан Хабаровскиге чейин 2100 километр. Жалпы узундугу 7821 километр болгон Транс-Канада шоссеси дүйнөдөгү узундугу боюнча 4-чү жана 2-чи улуттук автожол. Автомагистралдын курулушу 1950 жылы башталып, акыры 1971 жылы аяктаган. Инвестициянын жалпы көлөмү болжол менен $1 миллиард жеткен. Британ Колумбиясындагы Викториядан чыгыш батышка Ньюфаундленд жана Лабрадордогу Сент-Джонс шаарына чейин созулуп, Канаданын бардык 10 провинциясын аралап, өлкөнүн бардык ири шаарларын байланыштырат. Индиянын бул жолу тизмеде 5-чи орунда турат. Өлкөнүн 4 ири шаарын Дели, Мумбай, Ченнай жана Калькутта шаарларын бириктирген автожол тармагын түзөт. Узундугу 5846 километр болгон автожолду пландаштыруу иштери 1999 жылы аяктап, курулуш 2001 жылы башталган. Ал эми автожол 2012 жылдын январь айында аяктаган. Шосседе маршрут боюнча 4 жана 6 тилке бар. Шоссенин курулушуна 600 миллиард рупий же $9 миллиард инвестиция салынган. Аны транспорт жана жолдор министрлигинин алдындагы Индиянын улуттук автожол башкармалыгы колдоого алат.
Америкалык жолдордун чынжырын үзгөн Кытайдын 010 улуттук шоссеси Тонгсан автожолу деп аталат. Узундугу 5700 километр жана дүйнөдөгү жолдор боюнча 6-катарда. Бул ошондой эле Кытайдын эң узун улуттук автомагистралы. Шоссе чыгыш Хэйлунцзян провинциясындагы Тунцзян шаарынан Хайнан провинциясындагы Саньяга чейин созулат жана Кытайдын 5 түндүк-түштүк шоссесинин жана 7-чыгыш батыш автомагистралынын бири. Ал Хэйлунцзян, Цзилин, Лояннин, Шандонг, Цзянсу, Шанхай, Чжэцзян, Фунцзян жана Гуандун провинциялары аркылуу өтөт. Хаяндагы Чунчжоу кысыгынан улам жоголгон шилтеме бар. Ал жерде унаалар Хайнандагы Хайкоуга поездер аркылуу өтүп, андан кийин Саньяда аяктайт. Демек бул жөнөкөй жол эмес. Дүйнөнүн эң узун жолдорун андан ары кайра эле АКШнын жолдору улайт. Анын 20 маршруту Массачусетс штатындагы Бостондон Ньюпорт, Орегон шаарына чейин 5415 чакырым. Чыгыш батыш багытында дүйнөдөгү эң узун 7-чи жол гана эмес, АКШдагы эң узун жолдордун бири. 1926 жылы пайдаланууга берилген жана 1940 жылы кеңейтилген шоссе АКШнын 9 штатын кесип өтүп, Вайомингдеги Йеллоустон улуттук паркы тарабынан 2 бөлүккө бөлүнгөн. Республиканын улуу армиясынын шоссеси деп аталган АКШнын 6-чы маршруту Бишоптон, Калифорниядан Массачусетс штатындагы Провинстаунга чейин созулат. Узундугу 5158 километр. Бул дүйнөдөгү эң узун 8-чи шоссе. АКШдагы эң узун 2-чи шоссе жана үзгүлтүксүз иштеген магистраль. Шоссе мурда Бишоптон, Калифорния штатындагы Лонг-Бичке чейин созулган жана 1964 жылга чейин трансконтиненталдык маршрут деп эсептелген. Алгач 1920-30 жылдары Рузвельт шоссеси, андан кийин Мидленд Трейл шоссеси деп аталган. Азыркы аталышы расмий түрдө Америка мамлекеттик автомобиль жолдору ассоциациясы тарабынан аныкталган. Өлкөнүн расмийлери негизги мамлекеттер аралык магистралдарын белгилөө үчүн Американын номерлөө тутумун кабыл алган. АКШдан келген эң узун жолдордун тизмесинен тышкары мамлекеттер аралык 90-чу маршруту Бостон, Массачусетс штатынан Сиэтлге, Вашингтонго чейин созулган дүйнөдөгү 9-чу узун жол. Узундугу 4860 километр болгон шоссе АКШдагы эң узун мамлекеттер аралык жол болуп саналат. Автомагистрал мамлекеттер аралык 2 узун сүзүүчү көпүрө аркылуу өтөт. Леси Меро мемориалдык көпүрөсү жана Вашингтон көлүн Сиэтлден Мерсер аралына чейин кесип өткөн Гомер Хадли мемориалдык көпүрөсү. Бардык жол 1985 жылы курулуп бүтүп, маршруттун көпчүлүк бөлүгү үчүн учурдагы жолдорду камтыган. 1950 жылдары башталган курулуш көпчүлүк учурда АКШнын 20-чы жолуна параллель өтүп, 13 штат аркылуу өтөт. Христофор Колумб шоссеси деп да аталган 80-чи автомагистралдын узундугу 4666 километр. Бул жол дүйнөдөгү узун жолдордун 10-чу тизмесин жабат. Бул ошондой эле АКШдагы эң узун мамлекеттер аралык 2-чи жол. 80-чи маршрут Американын 101-чи маршруту менен Калифорния штатындагы Сан-Францискодагы тилкесинен башталып, 68 чакырымга созулган аралык Нью-Джерсиде аяктайт. Андан ары АКШнын 11 штаты аркылуу өткөн Берген Пассайк автожолу деп аталат. 80-чи маршруттун эң узун үзгүлтүксүз бөлүгү Небраска штатында Гранд Айленд аймагындагы 116 чакырым жана Небраска штатындагы Линкольн шаарына жакын 318 чакырым аралыкта жайгашкан. Бул ошондой эле АКШдагы мамлекеттер аралык автожол тутумундагы эң узун тилке. Дүйнөдөгү узун жолдор тууралуу айтканда, Кыргызстан тууралуу да айтпай кетүүгө болбойт. Өлкөнүн түндүгү менен түштүгүн байланыштырган азырынча жалгыз жол Бишкек-Ош-Унаа жолу. Анын аралыгы 619 чакырым. Өзгөчөлүгү тоолорду аралап, ашууларды ашып, кыска бурулуштары жана тоону тешип өткөн туннелдери көп. Унаа жолдун курулушу 1941 жылы башталып, алгач Бишкек-Сосновка жана Кара-Суу-Ош бөлүктөрү курулган. Токтогул КЭСи курулушунун башталышы менен жолду реконструкциялоо зарылчылыгы чыгып, ушул жол аркылуу КЭС курулушуна керек болгон техникалардын жабдуулары ташылган.
1965 жылы узундугу 678 километр болгон Бишкек-Ош автомобиль жолу толугу менен курулуп пайдаланууга берилген. 1995 жылы Бишкек-Ош автомобиль жолун реабилитациялоо долбоору түзүлгөн. Жолду реабилитациялоонун болжолдуу наркы $240 миллион түзгөн. Бул долбоор 3 этапта ишке ашырылган. Кыргызстандын түндүгү менен түштүгүн байланыштырган дагы бир автожолу альтернативдүү жолдун курулушу учурда жүрүп жатат. Жалал Абад шаарынан Балыкчыга чейинки альтернативдүү жолдун курулушу 2014 жылы башталган. Анын жалпы узундугу 433 чакырым болуп, эл аралык донорлор тарабынан каржыланууда. Ири долбоорду кытайлык компания ишке ашырып жатат.